Саламатсыздар, бардактуу телекөрүүчүлөр. Биз бүгүн ачыгын айтканда ток-шоусунда пластикалык хирургия тууралуу сүйлөшөлү деп чечтик. Эмесе атайын конокторубузду эфирибизге, студиябызга чакырганбыз. Биз менен болууга чакырам. Жаркылдаган жылдыздар, идеалдуу образдар, жарк-журк жанган фотоаппараттар. Мунун баары сахнадагы көрүнүш. Дал ошол сахнанын башкы каармандары болгон жылдыздар сулуулук үчүн кандай кадамдарга барышат? Биз бүгүн пластикалык хирургия тууралуу кеп кылабыз. Голливуд жылдыздары ал гана эмес, коңшу өлкөдө сахнада идеалдуу көрүнүш үчүн ар кандай кадамдарга барып, пластикалык хирургка кайрылгандар ондоп саналат. Ал эми кыргыз шоу дүйнөсүндө келбетин оңдоп түздөп, денесине бычак тийгизгендер кимдер? Хирургка кайрылышым мүмкүнбү? Билбейм. Жок, мен буга чейин кайрылып колдонуп көрө элекмин. Мүмкүн мен кайрылышым мүмкүн. Пластикалык операциялар дененин айрым бөлүктөрүн өзгөртүүдө, алмаштырууда колдонулат эмеспи? Пластикалык хирургия башында кырсыктын натыйжасында бузулган форманы жана кызматын калыбына келтирүү үчүн жасалган хирургиялык операциялар эле. Анын тарыхына кайрыла турган болсок, алгач байыркы Индияда жана Египетте колдонулган. Алгачкы мезгилде тери пластикасы өрчүгөн. Сөөктү которуулоо 17-18 кылымда башталды. Пластикалык операциялар бүгүн хирургиянын бардык тармагында ийгиликтүү колдонулууда. Тар чөйрөдө жылдыздар пластикалык операция тууралуу бири-бирине сунуш айтып келишсе дагы, эмнегедир жылдыздар азырынча камера алдында ачык айтуудан тартынып тургандай. Жок, талантың бар. Ошол талантың үчүн сага келип сени угайын көрөйүн деп. Акча кээде көп нерсени чечпейт. Хирургтар обу жок кайрылгандарды туура жолго салган учурлар дагы болот. Алар көбүнчөсү жаш кыздар. Биринчиден биз кайрылгандарды каалаган нерсесин аткарган биз сыйкырчы эмеспиз. Биз деген врач бойдон калып атабыз, хирургпуз. Ошондуктан биринчиден медицинада показания, противопоказания деген сөз бар. Показаниясы бар болсо, мурду чын эле калаты көрүнсө, формалары туура эмес болсо, же кулагы, же көзү, ошондо көрүп, андай пациенттерди обследованияга жиберебиз. Көздөрүн, каштарын, ооздорун оңдоткондорго мен аябай туура карабайм. Жада калса эркектерге эмес, айымдарга дагы туура карабайм да. Мындай боянып башкача жүрсө болот, анан андай нерсеге аябай түз карабайм. Мен жакын эле досторум дагы ошентип бир жерин өзгөртүп ошентсе, мен аябай каршы болом. Антпек эле, ансыз деле ар бир адам өзүнө сулуу депчи. Каршымын. Мен түз эле көз караштамын, анткени баягы жаш өткөн сайын аял киши дагы эле жашынакай сулуу көрүнсөм экен дейт. Анан кийин баягы земное притяжение деп коет, кичине ылдый көзсө түшө баштайт да терилер. Кайрылам деген оюм бар. Кичине мындай бир буруштарды кичине эмет кой. Бирок эми аны бир 60ка барганда деп ойлоп атам да. Анан азыркыга чейин, азыркы убактагылар кичине биз деле эмебиз жашыбыз өтүп атат, ошого азыркыга жарашыктуу деп ойлойм да, азыркы жашыма. Анан бир аздан кийин анан уже башка туура келип калат деп ойлойм. Мен эми азыркы заманда ойлойм, пластикалык баягы хирургтарга кайрылган ырчыларга көз карашым түз. Анткени деген азыркы заманда кандай гана мынакей возможностьтор көп да. Ошондуктан мунун эч кандай бир уяты же болбосо сыны жок деп ойлойт болушум керек. Ар бир эле мисалы ырчы эмес, ар бир аял эле сулуу, татынакай, ден соолуктуу көрүнгүсү келет да. Анан мындай возможностьтор болуп жаткандан соң, анча-мынча баягы кемчилиги бар жерди пластикалык хирург аркылуу оңдоп койсо, бул мындай эми эң нескиси ден соолукка залакысы тийгизбесе, анда можно. Мурдум негизи Кудай берген нерсени кабыл алыш керек чынында эле. Бирок кичине негизи мен кичиретмекин окшойт негизичи. Кичине кичиретмекин окшойт. Оозумда Анжелина Джоли деп чоңойтмекин окшойт. Жанагындай бирок ал хирургия, пластикалык хирургия керек, билбейм. А мындай ачык билдирүүлөргө кесиптеш мырзалар эмне дейт болду экен? Негизи туура эмес деп ойлойм чындыгында. Себеби баягы Кудай таалам берген келбет ошо бойдон эле калыш керек деп ойлойм. Мен туура эмес эле көз караштамын. Ким жасап атат экен мындай угуп калып атам. Эми азыр телевизорго чыгып атканда эле канча байке эжекелерибиз деле бар да, мындай. Провокация.
Ошол анын жасап аткандар көп эле болуш керек, бирок мен туура эмес карайм да, мындай нерселерди жасабай эле коюш керек. Себеп дегенде бул чоң күнөө биз үчүн. Түшсө да бырыш бетиме, жүрөккө бырыш түшпөсүн деп ырда айтылса дагы, азыркы адамдар жүрөктү да, жүзүбүздү дагы бырышсыз көргүбүз келет. Негизи эле адамзат тагдыр менен талашып, убакыт менен жарышып жүргөндөй таасир калтырат. Муну айтканымдын себеби ар бир инсан жаш, сулуу татына болуп жүргүсү келет эмеспи? Ал эми сололук, курмандыктарды талап кылат. Рахмат сиздерге. Алгач эле биз Азурдан сөзүбүздү баштасак. Азур, кош келипсиз биздин студиябызга. Сизди көрүп турганыбызга абдан кубанычтабыз. Деги эле кыргыз шоу бизнесинде көптөгөн инсандарды пластикалык хирургдун жардамына муктаж болуп кайрылды деп угабыз да. Бирок баары баягы көчөгөнүн аркасында көмүскөдө калтырганды туура көрүшөт да. Алардын ичинен бир саналуу эле инсандар бар. Алардын катарында мисалы сиз эч жашырбай эле элдин алдында айтып келесиз. Дайыма операция жасатканыңызды. Сиз көзүңүзгө жасаткан. Андан кийин дагы башка жериме жасатайын, өзгөртөйүн деген мындай ойлор болгон жокпу? Психологдордун айтымы боюнча айтышат да, бир жолу кайрылган инсан бир нече жолу барууга баягы мындай тартылып турат деп айтышат да. Бирок мындай кандай десем, азыркы 21-кылымдагы косметологиянын өнүгүшү менен, пластика хирургиянын өнүгүшү менен бул нерселер мындай таң калтырарлык деле нерсе болбой калды. Анткени мен жасаткан учурда дагы мен 2015-14 жылдары жасаткам. Ал учурда деле популярный болчу экен. Мага чейин 2008-жылдарда бул популярдуу экен, бирок мен билбепмин бул жөнүндө. Негизи пластика хирургия, косметология вообще эле популярный да бул нерселер. Анткени бул башка адамдардын таң калуусун деле чакырбайт. Андан тышкары бир жолу ошол пластикалык хирургка кайрылгандар психикалык жактан дагы психологиялары бузулуп, анан кайра кайрыла берет деп айтышат. Бирок мен буга кошулбайм. Ар бир адамдын эрки ар башка. Бул жанагындай эле спирт ичимдиктерин ичкенге барабар деп ойлойм. Алардын ар бир адам мисалы үчүн татып көргөн, бирок баардыгы көнүп кетпейт да. Ошол сыяктуу эле сулуулуктагы ошондой десем болот. Эми бул нерсе баягы жашың өткөн сайын, мен деле өзүм азыр жаш эмесмин, 30га жакындап калдым. Баягы возрастной деп коет го, баягы эми бырыштар түшүп, анан көзүң алдына көктөр түшүшү мүмкүн. Бирок ошол маалда мен ойлонуп калам, көзүм ушу көктөрдү алдырышым керек экен деп. Анткени мен баягы камеранын алдында баягы биз ар дайым клиптерге тартылабыз. Камеранын алдында жүргөн адам болгондуктан бул нерсе бизди ойго салат. Ар дайым биздин сырткы келбетибиз ошон үчүн жазатса болот. Бирок жөнөкөй адамдарга мен билбейм эмнеге жазатышат, эмнеге барышат. Мен баягы камера үчүн да. Мисалы үчүн сиздин баягы көзүңүзгө операция жасатканга чейинки Азур менен азыркы Азурду салыштыра аласызбы? Экөөнүн айырмачылыгы барбы? Албетте айырмасы бар. Мурдагы көзүм бул азиат кызынын көзү, азыркы көзүм европалыктардын көздөрүнө окшош десем болот. Азыр мындай ийгиликтүүрөөксүзбү? Азыр мындай ишенимдүүрөөксүзбү? Өзүңүзгө болгон ишеним күчөдүбү? Кандай айырмачылыкты айта алат элеңиз? Неги айырмачылыгы абдан чоң. Анткени баягы биздин тилекке каршы баардык адамдар сенин сырткы келбетиңе, кийген кийимиңе карап сага мамиле кылышат. Мен мурда операцияга чейин ошол баягы өзүм дагы толуп кеткем ал убакта. Анан көбүнчөсүн байкасам эле баягы арык, сулуу кыздар кирип келсе, мээлер иштебесе деле аларга жакшы мамиле кылышат. Мындай күлүп жайнап, алардын сураныштарын аткарышып, мисалы үчүн оңой жумуштарга киришет. Если сенде баягы ошол красота жок болсо, сулуулук жок болсо, сага кандайдыр бир үстүнөн карайт да адамдарчы, астыдагы адам катары карайт экен. Мен ошол нерсени да көп түшүнгөндүктөн баягы сулуулуктагы сенин ийгилигиңе абдан маанилүү экенин түшүндүм да. Ошон үчүн баягы албетте мурдагы менин жашоом менен азыркы жашоом айырмасы 180 градус. Өзгөрүлдү. Мисалы үчүн сиз айтып атпайсызбы, жаш курактын өтүшү менен адам баласы кандайдыр бир дагы, мисалы сиз өзүңүздүн жеке тажрыйбаңызды айтып атасыз да, балким кийин дедиңиз, барып калышы мүмкүн дедиңиз да, дагы да болсо. Эгерде бара турган болсоңуз, кандай операция жасатышыңыз мүмкүн? Негизи бара турган болсом, бул биринчи очеред бул көзүмдүн алдына баягы бырыштар түшөт экен, анан баягы көк болупчу. Ошону алдырат элем да, биринчи нерсе. Анткени баягы биринчи эле камерага түшө турган бул сенин келбетиң. Фигураны болсо баягы фитнеске барып, же болбосо диеталардын жардамы менен калыбына келтирсе болот. Азыр мына биздин катарыбызда ырчы, аткаруучу Салтанат Шекенованы биз кол чаап чакырып алалычы, келиңиздер. Саламатсызбы? Салтанат, кош келипсиз биздин студиябызга.
Сизди көрүп турганыбызга дагы абдан кубанычтабыз. Салтанат өң түзүн, келбетин өзгөртүүдө баягы хирургка кайрылган деп угабыз да, имидж болуп. Бирок элдин алдында ачыктаганы келгенде мындай азур, анан дагы Назира Жөйтегенованы билем да. Бүгүн биздин студиябызга сиз эч жашырбай келип бергендигиңиз үчүн сизге бир кол чап коелучу, келиңиздер, кеч болсо дагы. Эгер сыр болбосо сиз кайсыл жакка жасаттыңыз эле? Көбүнчөсү багы көп сөздөр бар. Мындай тигиндей жасалган муш деп. Мен жазалбаган жерлерине жасатты дегендер бар. Көпчүлүк ишенбейт дагы. Бирок мында сен канчалык мен мондаймын, тиндеймин деген күндө деле, все равно эл өзүнүн оюн бербейт. Эл өзүндө элек жок деп коет. Бирок мындан 3-4 ай мурда мен косметологторго кайрылдым. Ал жактан болсо мен баягы экрандарда, мындай жашоодо билинбейт экен, экрандарда көбүнчө могу бетимдин подбородок деп коет. Ошол жеримди көбүнчө байкалып калат экен. Ошол жерин жасаткам. Анан кийин ошо менен эле бирге баягы буну болсо баягы нитевой лифтинг деп коет. Ошо менен тарттыргансыз. Жакшы жыйынтык бердиби? Жакшы. Сизге жактыбы? Жакты. Ага чейин болсо оозумду жасатып, аябай чоң формада болуп, өзүм оозум чоң экенин деле байкабай калган окшойм. Баягы кызыгып эле жаза берген окшойм да. Анан кийин оозумду жасатып, анан формасы айыкпай койду, ордуна келбей койду. Анан кийин мен ошону токтотуп эле кайра жоготтурдум да ал нерсеничи. Ал баягы уколдун жардамы менен, сулуулук уколунун жардамы менен бирдикте оозду көптүртүп коет, менимче. Дагы филлер деп коет, филлер куят. Ошол туура эмес куюлуп калган себептен мен оозум формасы айыкпай койгондон алдыртып салдым. Кийин карасам, чем ошо жасалган оозго караганда өзүмдүн оозум жакшы экен да. Учурда болсо ошо бетимди жасаткам. Жүзүңүзгө операция жасатып, ошол тарттырган турбайсызбы? Сизге азыркы жыйынтык жагабы? Жакшы. Жагат. Мен билем, баягы Инстаграмда сиздин баягы өзүңүздүн көрүүчүлөрүңүз бар, көрмандарыңыз бар да. Дал ошол жакта сүрөт салган сайын сизди айтышат да, баягы төшүнө да жасаткан деп атат да. Канчалык деңгээлде чындыгы бар мисалы? Эми билбейм, мен биздин породаны көрүш керек ал адамдар. Мисалы айтат, төшүн эле эмес, даже балким арткы жактарын жасаткан деп да айтышат, чынын айтканда. Бирок жазалган эмес, ал үчүн мен породамды көрсө, анан ишенишет да. Анан мен азыр айтып, канча мондай, ал жок, мындай деген күндө деле жок, жазалма деп айтышат. Сиз бирөөлөргө кандайдыр бир актанып, мындай далдегиңиз деле келбей турбайбы, Жок, мен эч кимге актангандай, мен ал негизи эле адам баласы, мен неге адамдарга антип актанышым керек? Ал менин жашоом. Тиндей мындай, анан тиякта жооп бересиң, жооп берем, мен ал өзүм үчүн. Бирок мен адамдарга актанып, мен адамдардан коркуп же бир нерсе болгон, мага билбейм, меники эмес. Салтанат, мына азыр жаңы эле айтты да, көзүмө операция жасаткам дейт, ошо менен токтолуп калдым дейт. Мезгилдин өтүшү менен баягы жашкыраак өзгөрүлгөндөн кийин балким муктаж болормун же болбосмун, ал мезгилдин суроосу катары көрүп атат да. Бирок психологдордун айтымы боюнча баягы бир жолу пластикалык хирургка кайрылган адам бир нече жолу дагы барышы мүмкүн деп айтышат экен да. Сиз ошол нерсе коркутпайбы сизди? Балким да башка жериңизди өзгөрткүңүз келет? Негизи мен жатып алып көп нерсени ойлонуп, азыр мен Инстаграм баракчада косметолог бул дегендерден отписка кылып салдым да. Анткени мен аларды көргөн сайын бирөөнүн бир жери жакшы жасалып калса, мен азгырылам. Азгырыласыз? Мисалы, мен көзүмдү былтыр кышында блефаро кылдырайын деп ойлогом. Бирок ойлоп көрсөм, кийин карасам, чота өзүмдүкү эле жакшы да. Анан бар убакыттын өтүшү менен көздүн үстү жабылат экен. Мен балким 5 жыл, может 10 жыл күтүп, анан кийин жасатсамбы деп ойлодум да. Азыркы убакта өзүмдүн көзүм жакшы экен. Ошол себептен андан да отписка кылдым, мурдумду да жасатам дедим. Ушундай азгырылуу болот экен, чынындачы. Ошондон өзүңүздү токтотуп калдыңыз? Өзүмдү токтотуп, анан мени бирөө тыя албайт да. Антпей эле кой десе, жок, мен өзүм каалаган нерсени кылып салам негизи. Любой адам мен жанымда отуруп айтатса да, ошол себептен мен өзүмдү карманып, ошондой нерселерден чыгып кеттим. Ошо операцияга чейинки Салтанат башкача беле, андан кийин башкача болуп калдыбы? Балким баягы адам айтат да, өзүнө өзү жакпаган адам баягы психологиялык жактан кандайдыр бир өзүнө болгон мындай сүйүү сезими болбогондуктан ошондой бир пластикалык хирургка кайрылып, өң келбетин өзгөрткүсү келет дейт да. Мунун канчалык чындыгы бар? Экөөнүн айырмасы барбы операцияга чейинки Салтанат менен андан кийинки Салтанат?
негизи эле билбейм, анда мен ойлойм да, эгерде айырмасы болсо анда ал адам жазалмак болуп калышы мүмкүн. Негизи сен мүнөзүң кандай, эл менен кандай общение кыласың, кандай жүрөсүң, ошондой эле жүрүш керек деп ойлойм да. Ана мен өзгөрүп калдым, операциядан кийин тиги бул дегенге мен кошула албайм болуш керек да. Мен чисто өзүм. Анткени ал кандай адам болсо дагы баягы жазатып койгон күндө деле, мисалы, өзүң жазалды, аябай комфортно, өзүң уверенно чувствовать этип атасың. Но кетип баратканда сен постоянно күзгү бетиңде турбайт да. А баягындай эле сен мүнөзүң, жүрөгүң ошол боюнча. Мен оюмча өзгөрүү деле болбойт, просто бул кандай өзүң жумуштарың кадимкидей эле алып жүрө бересиң, кадимкидей сүйлөшөсүң. Өзгөрүү деле жок. Мисалы үчүн баягы пластикалык хирургдун өзүнүн кызматы абдан кымбат турат да. Көп акча коротуңуз да, дал ушул операцияны жасаттырыш үчүн. Көп эле кетет. Мисалы үчүн айта аласызбы ошол эмне сумманы? Мисалы үчүн мен бетиме быйыл канча сумма кетти? Бир 40 000 сомдой кетти. 40 000 сом акча берип бетиңизди экинчи ээгти алдырган. Муну алдырып, анан кичине нитевой лифтинг кылганга, тарттырганга. Еще мындай жиравиктер болот, кичинекей бетте, ошол нерселерди алдырган менен вообще 40 000 сом кетти. 40 000 сом акча кетти. Азыр айтып атат да, мурдакы азур менен азыркы азурдун айырмасы бар дейт да. Мисалы, жигиттер ошол эле сый урмат бөлүп, мени сулуу деп кабыл алышып, ошондой мамиле кылышат дейт да. Сизде да ошондой болдубу? Бетиңиз ичкерип, экинчи кабаты жок болуп калса, салтанат сулуу деп кабыл алып калыштыбы? Бирок ал баягы болгон күндө деле мен жаныман көп байкалчу эмес. Меники баягы эфирлерде көбүнчө байкалат да. Анан жок, мага андай деле айырмасы жок, просто баягы адамдын кылган эмгегине жараша мамиле кылат азыр. Жүргөн, сенин колуңда болгон нерсеге мамиле кылышат. Сулуулукту любой жерден таба алса болот деп ойлойм. Азыркы учурда көп. Например, кирпик чаптап алсаң, же да бирдеме кылып, сулуу болуш, чачыңды жазатып алып сулуу болуп алсаң болот. Эч кандай операциясы жок. Ал билбейм, анан ар кандай адамдар бар, мен только ушундай деп айта албайм да, анткени себеби балким сулуулугуна да карап коюшу мүмкүн. Балким ушундай кылып. Бирок сулуулук дагы бул көбүнчө убакта бул көбүнчө жакшы иштерди бүтүргөнгө, мисалы, биз өткөндө эле Алматыга барып келдик. Границадан өтүп атканда бизди жак кыргызстандыкынан да казакстандыкынан өтүп аткан кезде бизди бер жактан без очередь өткөзбөйдү. Сулуу кыздар экенсиңер деп. Анан бир апа ороп аткан экен, мен ороп атам, давление болуп атам, кыйналып атам, өтүп кетейинсе, өткөзбөй койду, мага жалко болуп калды, ичим ооруп калды да. Неге депчи. Чындыгында кээ бирөө сулуулукка да карап коюшу мүмкүн. Сулуулукка да карап, бул сулуулук силердин жашооңуздарда анча-мынча жеңилдетет турбайбы? Жеңилдетүүлөрдөн болуп калат. Рахмат сиздерге. Азыр мынакей биздин катарыбызда дагы атайын конокторду чакырган элек. Сизди көрүп турганыбыз дагы абдан кубанычтабыз. Мынакей кыздарыбызды көрдүк да. Негизи кыздарыбыз негизи эле кыз бала дайым сулуу болуп жүргүсү келет да, жашырган менен болобу? Баягы көпчүлүк инсандардын көңүл чордонунда болгусу келет деп айтылат да. Кандай себептерден улам кыздарыбыз дал ушундай сулуулукка умтулуп атышат деген ойдосуз? Эң биринчиден бул мүмкүн баягы азыркы замандын талабына жараша жана моданы ээрчүү болушу мүмкүн. Же бул кыздар мындай көбүнчө мен байкашымча телевидение ырчылар экенсиңер, мүмкүн ошо кесибине байланыштуу болушу мүмкүн. Көп учурда жана бир адамды өзүнө кумир тутуп алышып, бир ырчыны же бир актрисаны кумир тутуп ошого окшошкулары келип пластикалык операцияга барган учурлар болот да негизинен. Анан бул ошо көбүнчөсүнүн бирок моданын аркасынан ээрчүү деп ойлойм, себеби ошондой болуш керек деп. Негизи дал ушундай инсандарга сиздин көз карашыңыз кандай? Эми албетте, эгерде дин жагынан алып карай турган болсок, мен эми дин өкүлү болгондуктан бул нерсе кандай десем, негизи пластикалык операциянын эки түрү болот да. Бири уруксат берилген, бири уруксат берилбейт да. Эгерде бул туаса бир өзүнүн кемчилигин же туаса эмес мындай бир кырсыктан болуп калган кемчилигин оңдош үчүн болсо, анда уруксат берилет да. Анан эгерде бирок жөн эле сулуулук үчүн эле десе, буга тыюу салынат. Анан мен эми милдет катары айтып коюшум керек. Анан албетте тандоону ар ким өзү жасайт. Тандоо ар ким өзү жасайт, э? Бирок жана бул кысым айтып кеткени көп жерлерде өзүнүн суроолоруна жооп берип кетти да. Мисалы үчүн, эгер кесибиңди жакшы билсең, ал сулуулукка деле карабайт деди. Ошон үчүн менимче бул кебетеңде бир кемчилик болсо, ал жумушка деле тоскоолдук эмес. Эгер өзүң ишиңди жакшы аткарган адис болсоң, илимиң жетиштүү болсо, ишиңе так болсоң, сен келбетиңе деле эч ким карабайт.
Анан кээ бир жерде айтты, адилетсиздик болуп кетет. Сулуулукка карап өткөрүп койду, ооруп аткан апаны өткөргөн жок депчи. Ошондо бул жерде туура эмес, адилетсиз мамиле болуп калып атпайбы? Бул сулуулук менен кандай десем, кээ бир адамдар злоупотребляют деп коет, мындай ошону өздөрүнө пайдасына иштете алышы мүмкүн. Же бул кыздар иштетпесе деле башка адамдар ошо сулуулугуна азгырылып, мыйзамсыз өткөрүп жиберди. Бул жерде туура эмес, адилетсиз иш болуп калып атат да. Ошондуктан менимче бул терс жактары көбүрөөк. Деги эле дал ушундай сиңдилериңиз, эжелериңиз сиздерге кайрылабы? Эгерде ушундай пластикалык хирургка кайрылып, өң келбетибизди өзгөртсөк кандай болот деп сиздерден кеңеш сураган учурлар болобу? Жок, бизге келип андай кеңеш сураган учурлар болбойт. Негизи биздин коом көбүнчө юридикалык жактан жардам беребиз. Мындай суроо бизге түшкөн эмес. Мен сизден сурагым келип атат да, пластикалык хирургияга деги эле исламда кандай көз карашта? Ошо жана мен айтып өткөндөй эки түрү болот. Бири ушул туаса бир кемчилиги болсо денесинде же мүчөсүндө, ошону мындай эл катары болгусу келсе, жашоосун эл катары жашагусу келген үчүн уруксат берилет да. А бирок жөн эле сулуулук үчүн эле болсо, анда буга тыюу салынат. Тыюу салынат. Мынакей биздин катарыбызда дал ушул дин өкүлүн атайын биздин студиябызга чакырдык элек. Сиздерге бул сулуу кыздарды караганга болбойт да? Караганда не пайда деп жана эле айтпадым беле. Шарият боюнча же дин боюнча, ислам дини боюнча эмне кантип каралат бул маселеге мына толук айтайын. Пластикалык операция чындап заман технологиянын, илимдин өнүшү менен адамдын муктаждыгы үчүн иш кылып келди. Эми пластикалык операция бизде ушул эки түрдүү болуп айтып кеткен, азыр гана айтып кеткендей, реконструктивдүү деп, мындайча айтканда ошол адамдын мисалы эриндери тубаса жырыктар бар, же болбосо кандайдыр бир кырсык болуп, өрт болуп, башка болуп, бети толугу менен күйүп кеткендер бар. Ошолорду элдин алдында майып катары көрүнбөстөн, элдин катары майыптыгын кетирип, ага ыңгайсыздык болбош үчүн, элдин катарында жөн кадыресе көрүнүш үчүн аларга жасатууга шарият тарабынан уруксат берилет. Буга мисал катары айтып кете турган болсок, согуштардын бирөөсүндө бир сахаба ушундай мурдунан кыя кылыч кесип кетти. Ал эмне кылды? Ал күмүштөн бир кеп деп коебуз, мурун тагып туруп, ошону менен жүрдү элдин алдында. Андан кийин бир канча убакыт өткөндөн кийин ал жанагы жаман жыт пайда болот экен. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга кайрылганда, сен алтындан жасагын дейт да, сен алтында эч кандай жыт багынбаш. Анан алтындан мурундун кебин ошондо тагып алып жүргөн да. Бул ушундагы уруксат берилет. Ал эми азыр мына кыздар айткандай экинчи бир түрү бар. Бул эстетикалык дейбиз, косметикалык, пластикалык операция. Буга шарият толугу менен каршы. Эмне себептен? Себеби мына биз ата энебизди, чөйрөбүздү өзүбүз тандап албайбыз да төрөлгөндө. Ошол сыяктуу эле өң келбетти дагы. Өң келбетти дагы, боюбузду дагы өзүбүз тандап албайт экенбиз. Кудайым берген нерсени биз ушул дене баардыгы бизге аманат катары берилгенден кийин сизге бирөө аманат берсе, жок бул мындай болбойт экен, жакшылап мындай оңдоп түздөп тургандан берейин дегениңиз дагы бир четип турайм. Балким мага ошол табигый болгону нерсеси жагаттыр да. Анан ошону берсең, ошондой бул дене негизи баш көз болсун баардыгы аманат катары берилгенден кийин аны ээсине өзүндөй кылып тапшыруу биздин милдетибиз. Албетте мен бул жерде мен өзүмдүн оюмду айтайын, мен буларга таңуулаган же сындаган нерсем жок. Анан бул кыздар дагы өзүнө алып албасын, мындай оюмда. Азыр эмне үчүн мындай барып атат? Көбүнчө жаштар барып атат. Мисалы ушул кыздардын ата-энелери же өзүнүн ата-энелери башка мурда мындай нерсе болгон эмес да. Бирок ошолорду карасаңыз бактылуу жашаган да. Биз бакыт дегенди түшүнбөй калып атабыз да, чындыгындачы. Бакыт. Бакыт сырткы сулуулуктабы же ички сулуулуктабы деген нерсе. Албетте баардыгы эле ички сулуулукта жүрөт. Азыр гана айтып кетпеди өздөрү деле. Андан кийин демек бизде эмне мындай өң келбетти сулуулагандан көрө биз ички дүйнөбүздү сулуулаган көбүрөөк маани жасасак. Анын үчүн азыркы учурда жаштардын менин оюм, жеке оюм бул жаштар ички сулуулукту баалабай калды дейсизби? Психика бир аз адамдардын психикасы түшүнүк башкача болуп калды да, башкача болуп калды. Ошондуктан дүйнөгө болгон көз карашыбыз, мисалы биз курактагы орто муун дейли, андан кийин бизден улуу муун дейли, жаштар дейли, көз караштары таптакыр башка болуп калды да, көз караштар. Албетте бул көз караштан гана
тиешелүү деп ойлойм да. Мисалы үчүн азыр азыр гана айтпады ички сулуулук деп. ички сулуулукка көңүл буруп атат. Чындыгында ички сулуулукка биз ушинтип көңүл бурушубуз керек. Андан жана дагы бир жерде өзү айтып кетти. Мен эринге дагы коштурдум эле, мындай оңдоттум, анан болбой калды. Туура. Себеби ал оңдолгондон кийин баягы хирургиялык жол менен ал баары өзүңдүкүдөй болбойт да. Биз табигый нерсени баары жакшы көрөбүз. Алма болсун, өрүк болсун, башка болсун, мындай табигый болсо ошону бааланат да. Мисалы мындай эле эми дагы бир жолу айтам, өзүңүздөр кабыл алып албаңыздар. Базарга бардыңыз, алма алдыңыз, өрүк алдыңыз. Дары себилбеген башка, мисалы кытайский деп коебуз азыр, мындай кытайский эмес, табигый тандайсыз. Табигый турса тандайсыз да. А бирок сиз эгерде өзүңүз жесеңиз, конок болсо макул, кытайский деле тандашыңыз мүмкүн. Баягы жапжакшына болуп турса да, сиз аны көбүнчө албайсыз да. Мен муну мындай тамак катары айттым да. Сөзүңүзгө аралжы бир нерсени сурагым келип атат да. Айтышат го, кыздар кулагы менен сүйсө, жигиттер көзү менен сүйөт депчи. Мисалы үчүн жашынака болгон баягы кыздарды көрүп туруп, мындай мырзалар көбүнчө сулуулугуна кыздардын биринчи баягы визуалдык түрдө кабыл алууга көбүрөөк маани беришет го деп ойлойм да. Ошол себептен кыздарыбыз дал ушундай пластикалык хирургка барып, акыркы учурда өзүңүздөр байкасаңыздар керек, фитнеске барып, баягы өзүнүн дене боюн чым көрсөтүп, баягы жакшы көрсөтсүн дегенге аракет кылган жаштарыбыз көбөйүп атат да акыркы учурдачы. Ошо айтып атпаймынбы? Туура айтасыз. Бир чети визуалдык эркектер үчүн жанагы эле айткандай жаштарыбызда. Мисалы, эгерде жаштар ошондой болбогонубузда, жаштарыбыздын да түшүнүгү. Мен бул жер бир гана кыздар тарап деген жок. Балдардын деле, жаш балдардын деле, жигиттердин деле көз карашын, психикасын үстүнөн иштешибиз керек да, иштешибиз керек. Себеби алар ушундай болбосо, кардар болбосо сатуучуга эч кандай соодасы жүрбөйт да. Андан кийин ошол жаштардан ошондой нерсе болгондугу үчүн, реакция болгондугу үчүн, анан кийин кыздар деле беркинде мындай жакшы көрүнгөнгө, азыр жанагындай айткандай кандайдыр бир деңгээлде мындай жеңилдирик дейли, ушундай болгонго аракет кылат да. Эми мен бул жерде айта турган нерсем, жаштарыбыздын түшүнүгү, биз азыр жаштарыбыздын түшүнүгү менен иштешибиз керек да. Кантип иштесек болот? Жаштардын түшүнүгүнө азыр чындап келген убакта үйдө, үй бүлөдө болсун, же болсо чөйрөдө болсун, тарбия жагынан аябай өксүп калдык. Демек, ар бир ата энеге жүктөшүбүз керекпи бул нерсени? Билиш керек да. Биз азыр көпчүлүгү ошол ата эненин милдетин, же болсо ата эне эмне кылыш керек, ошону билбей туруп турмуш кургандар бар да. Же болсо жаш канчага жетип барды, бирок дагы эле өзүн жаш сезип, мындай ата эне дейик, кандай десем, милдеттерин унутуп калгандар деле бар да. Ошол жагынан тарбиялап, мисалы бул бир. Экинчиси дагы эмнени айтайын десем, багыт көрсөтүш керек, балдарга жол көрсөтүш керек, ошондо жаңылбайт деген ойдо турбайсызбы? Ошону мен психикасына, түшүнүгүнө басым жасаш керек деген ойдомун. Сиз жаңы эле ата эне тууралуу сүйлөшүп калдык да, ошондон улам Салтанаттан сурагым келип атат да. Салтанат, мисалы, сиз эне атаңызга айттыңызбы дал ушундай операция жасап атканыңызды, же кеңештиңизби, же сизге 18 жаштан өтүп кеткениңизге көп болду деп туруп эле өзүм билимдикке салдыңызбы? Андай нерселерди айтпаймын. Айтпайсыз? Жок. Айтсаң, конечно, ата эне болгондон кийин аны кылба дейт да. Айтпай эле кылгам, 18 жаштан өткөм. Азыр болсо байкап атабыз сиздин жүзүңүздөгү өзгөчөлүктү, же байкаган деле жокпу? Мен бүткөндөн кийин анан өзүнчө отуруп алып айтам. Эмне деп, кандай ойдо болушту? Мен кылдым деп. Кандай андай эле кылбай эле, биз деле чоңойгонбуз, биз деле монткенбиз, зачем андай кыласың, тиндей мындай деп айтат. Урушту. Урушат. Озум, особенно озум жаман болуп калганда аябай урушушкан. Аны жоготкондон кийин аны айтышкан, мына өзүңдүн эле оозуңсон. Өзүңдүкү эле жакшы эмес беле, чоң эмес беле, зачем кылдырдың? Азур, сизчи, мисалы, көзүңүзгө операция жасатканда эне атаңыз кандай кабыл алды сиздин дал ушундай аракетиңизди? Биздин үй бүлөдө мындай ар бир нерсеге деле өтө маани берилбейт. Анткени мен 14 жашымда шаарга келип, өз алдынча жашоону баштагам. Ошондо эле колледжге тапшырып дегендей. Анан баягы көп эле нерсени, баягы проблемаң болобу, эмне болот, мен ата энеме айтпайм, анткени алардын жүрөгү ооруп, же болбосо мен үчүн бир кайгыга түшсүн каалабайм да. Эч нерсени айтпайм мен. Только баягы жакшы жаңылык болгондо эле чалып, бир жаңылыктар менен бөлүшпөсөм, мындай жаман нерселерди жашырганга аракет кылам. Анан албетте баягы мен деле келесип адам эмесмин, ар бир нерсени кылаардын алдында мен окуйм.
окуп медицинский жактан дагы окуйм ал нерселерди. Эгер ошол нерсенин менин организмиме зыян жок болсо, мен кыла берем. Ата энем да ошону айтат да, сенин ден соолугуңа зыяны жок бекен депчи. Ошо зыяны жок болсо, анда өзүң билесиң дейт да. Азыр деген филлерди деген, мисалы, ал нерсени бардыгы эле кылат, любой адам кылат. Көп адам кылат. Ал нерсе медицинага байланыштуу эч нерсеси жок. Бул баягы филлер просто баягы бетине буруч түшүп келаткан адамдарда сайдырат. Филлерден мурун ботокс, ботулотоксин деген менен филлер экөөнүн айырмасы бирдей эле почти. Ушундай да. Демек сиздер маалыматыңыздар бар, баарын билесиздер, издеп көргөнсүздөр. Ким жасатып, ким кылган баарын издеп туруп анан өзүңүздөргө колдоно турбайсыздар. Жасаардын алдына баардыгы ошол нерсени окуйт. Жөн эле алып келсе, муну сайып коеюн бет деген нерсе баары сайдырбайт, сураштырат, жасагандардан сурайт, жакшы адис издейт. Кыздар аябай баягы кийин зыяны жок болду да, өзүнө. Гел кылайын деп эле тигини эрчим эмес деп айткым келет да кыздардычы. Бирок ушул пластикалык хирургиянын тарыхында сиздер биз жакшы билебиз, мисалы мышык айым атка конгон бир америкалык белгилүү айым бар. Дал ошол айым өзүн баягы артык кылам деп тыртык кылып алган учурун көргөн элек да. Ошондон улам эми биздин Кыргызстаныбызда бул нерсе жаңы келип атат, бирок ошого жетпесе экен деген гана ой болуп атат да. Билбейм эми кандай көз карашта көптөгөн инсандар. Азыркы учурда пластикалык хирургия Кыргызстаныбызда абдан өнүгүп турган кези да. Бул оңой эмес баягы бизнестин түрү деп айтсам жаңылышпасмын. Көптөгөн акчаларды турат. Бул акча жасоонун дагы бир жолу. Ошол себептен кыздарды баягы магниттей тарткан өзгөчө мындай жагдайларды, каражаттарды колдонуп атышса керек деген ойдомун да. Сиздерди көрүп баягы сиздерден кимден жасатты, кайрылган кыздар болобу? Мисалы үчүн азыр сизден. Ой, мага толтургандай жазгандар. Москвадан бери жазышат, ушинтип сен жазып атыпсың, биз ошого даярданып жүрөбүз деп. Анан мен баягы айтам, интернетте баардык информация бар, интернеттен карагыла, мен жасат же жасатпа, же буга жазат деп айта албайм, анткени баягы эртеңки күнү ал адамдын баягы ошол жасалган результатына жоопкерчилик алгым келбейт да. Ошон үчүн менен сурабагыла дейм. Мен өзүмдүкү жөнүндө айта алам, мага жагат, мага зыян тийген жок. Менин врачым бул деп айтып койма, именно жасатыңыз сөзсүз түрдө керек деп деле андай. Сизче, мисалы үчүн Салтанатта дал ошондой мындай өң келбетин өзгөртөм деп жүргөн кыздарга кандай кеңеш берет элеңиз? Бул керекпи? Балким кээ бир адамдар бар го, жон терисинен өткөргөндөн кийин сиз айткандай баягы өзүңүз сезгенден кереги деле жок нерсе экен деп аңдап калган учурларчы? Мен болсо айтам, мисалы же өзүнө карайм да, сага кылдырса болот деп айтам. Жок, кылдырбай эле койсоң болот деп айтам. Же болбосо мен ошол нерседен өткөн нерсенин мондай ситуациялардан өттүм деп айтам. Эгерде ошолго ага жакса, анда жазат бер. Мен ага жазат деп да айтпайм, жазатпа дагы деп айтам. Мисалы, оозу ичке болсо, кылдырып койсоң болот дейм. Кылдырбай койсоң болот деп айтам. Зачем? Бирок чынында караганда, чынында өзүн естественный эле, мисалы, оозду мен көрүп калдым да аябай жакшычы. Естественный ооз все равно красивый көрүнөт да, чем жасалган оозго караганда. Любой ооз. Мынакей жаңы эле агабыз айтып өттү да, эгерде дейт да, кырсык болбосо, мындай тубаса ооздо жырык болбосо, дал ошол нерселерди оңдоп түзөгөнгө мүмкүнчүлүк берет дейт да, уруксаат берилген дейт да. Бирок өз калуусу менен өзүнүн баягы хирургка барып, ошону өң келбетин өзгөртүү деген бул кандайдыр бир деңгээлде күнөө деген ойду айтып атышат да. Ошондой нерселерди сезбейсиздерби сиздер? Күнөө экенин мен, например, билем да, эми билип туруп эле кыла беребиз кээдечи, бирок балким жакшы ниет менен баягы кечирим сурап биз деле Алла Тааладан биз деле ошентип эле неме кылабыз, бирок эми анча-мынча өзгөртүүлөр болду чынындачы, бирок кечирет деп ойлойбуз. Анткени эң кечиримдүү, мээримдүү деп коет Алла Таала. Сизчи кандай ойдосуз? Эң башкысы Назиреже ошол нерсени жазатканда жаман ойдо эмес, жакшы ойдо жазатып, анан жүрүш турушуң дагы жакшы болсо, мен оюмча жакшы болуш керек. Мисалы биз жазанып, боенуп, мынтип чыкканыбыз менен биз чыныгы жашоодо мынтип көчөдө жүрбөйбүз, туурабы? Кадимкидей эле элдердин арасында эле эл менен эл болуп жүрөбүз. Качан эфирге келгенде же ырдаганда балким кебетести жаза калышыбыз мүмкүн да. Сахнадагы образыңыздар, кыскасы. Азыр сиздечи ошондой сезим болгон эмес белем, мындай коркуу сезимдери мисалы? Жок, болгон эмес, анткени баягы кандай десем, адамдын өзүнө сүйүүсү абдан маанилүү да. Эгер ошол жасалган нерсеси ал адамды өзүн сүйгөнгө баягы кандай десем,
жардам берип жатса, анда бул нерсенин жаман нерсеси жок. Анткени өмүр бою өзүң жек көрүп, көмүскөдө калып кеткичекти, өзүңө каалагандай нерсеңди жасатып, муну деле баягы Кудай берип атса керек, адамдарга медициналык билимди, илимди баягы Алла Таала жөнөтөт дейт. Бул деле баягы шайтандан келген нерсе эмес. Ошон үчүн баягы азыр заман ушундай болуп атат да. Мындан башка деле биздин күнөөлөрүбүз толтура. Бирок Кудайдан кечирим сурасаң болот, албетте. Кудай деле сенин жүрөгүңдө болуп жаткан баягы проблемаларыңды билет да. Ошентип, ушул кызым өзүн өзү жактырбай ушундай эл басынтып ушинтип деле эми мына өзүнө ишенип, дагы ийгиликтерди жаратып атат, өзүн өзү сүйөт, мен тобо кылам да ошол нерсе, ошол кылган адамдын колдору, мисалы үчүн ошонун баардыгын Кудайдан сурагам. Ошо кылардын алдындачы, эгер бул сенин эркиң болбосо, анда ошо менин көзлөрүм туура эмес жазалып калсын деп. Кечиресиз, азыр бул жерде жакшы сөз айтты. Алла Таала кечиримдүү, эң мээримдүү зат. Чындап кечиримдүү зат, мээримдүү зат. Эми ар ким ошол өзүнүн кемчилигини, катасын сезип, ушундай кайрылса жакшы болот. Анан азыр айтып атпайбы, өзүңдү басынтып жүргөндөн көрө депчи. Мен ушул пикирге кошулбайм да. Себеби биринчи күндө турган убакта, мындай азыркы учурда өзүңүз күндө эле турганыңызда Кудайга шүгүр, көзүм көрүп атат. Кандай сонун? Көзү менен көрө албагандар канча. Кудайга шүгүр, мен басып атам. Кудайга шүгүр, угуп атам. Уга албагандар канча, уга албай аппарат коюп жүргөндөр канча. Сиз ошентип дайыма өзүңүздү позитивдүү, оптимисттик жактарыңызды калсаңыз, ошондо өзүңүз, мен жеке оюм да бул албетте. Жанагындай дүйнөгө болгон көз карашыңыз, өзүңүздө өзүңүз сүйүү болгон сүйүүңүз дагы күч алат дагы, мындайга муктаждык калбайт деген ойдомун да. Андан кийин качан гана адам өзүндө ушундай кандайдыр бир деңгээлде негативдүү дейли, же болбосо пессимисттик көз карашты болуп, анан мен ушундай начарыраак экенмин, балки менин боюм кичинедир, кодого экенмин деп өзүңүздү кемситпеңиз. Бул жерде Кудайым берип койгон, балким сизге ошол боюңуздун кичинелиги сиз үчүн бир жакшылыктыр. Көп жерде сизге ошол пайдасы. Балким сиздин боюңуз узун болгону башка. Бул жерде мен айтарым, бар нерсеге топук кыла билиш керек. Топук кылыш керек, каниет кылыш керек, шүгүр кылыш керек. Шүгүр кылса бул жерде көбөйт. Анан дагы мен бир нерсе бул жерде жана интернеттен окуп калган бир суроодо, ушундай пластикалык операцияга барарда психологдор албетте биринчи психологдон кеңеш алыш керек дейт. Балким алар кеңешип туруп, азыр эле айтпадыбы, мен мисалы мага келгендерге сага болот, сага болбойт депчи, бирок психологдун кеңеши башка болот да. Балким сага чындап сага керектир, керек. Эми шарият боюнча уруксат берилген ал башка маселе. Мен мындай психологиялык жактан дагы аныктаса болот. Аныктап туруп, балким ал башка бир нерседен кемсинтип, басынып жүргөн нерсеси ушул нерсеге алып келип атканда да, андан кийин түпкү ал жакты дарыласа, психологиясын оңдосо, балким анда пластикалык хирургка бармак эмес. Өзү деле бармак эмес деген ойдо. Андан кийин бул бир, экинчиси барган чакта деле мисалы ал барды, мен өзүнүн ою бар да, ар ким мен мынандай бир ойду, образ түзүп алат, ушундай сулуу болсом экен депчи. Бирок 100% ошол ойлогондой келбет чыгуусу дагы кыйын да. Бул бир. Экинчиси, анан ошолордон сураган убакта, эгерде операция жасап аткандар 100% гарантия деп айтпаса керек дейм да. Кепилдик эч ким бербесе. Эгерде 100% кепилдик берем деген бул жалганчыгы дейм да, деп ойлойм өзүм. 90%, 95% мен гарантия кепилдик берем деп деши мүмкүн, бул бир. Демек, бул эмне риск деп коебуз, тобокелчиликке барып атат. Бул биринчиси. Экинчиси, анан чыккандан кийин ал бир топтон кийин жанагы көк ала, тактары, оорусу дары менен болуп атпайбы ошонбо. Ал тарагыча бир топ кетет дейт. Андан кийин ал нерсеге көнгөнгө убакыт көп кетет дейт. Андан кийин биздики мисалы Европа менталитети эмес да, коомчулугубузчу. Өзүбүздүн түшүнүгүбүз бар. Коомчулук кандай кабыл алат? Айрыкча туугандары, мисалы жолдошу кандай кабыл алат? Ушул жактардагы бир ойлосо, көптөгөн суроолор бар. Караса болот деген ойда. Негизи ошо бир хадисте айтып кетким келгенде, ошого эгерде адамдар амал кылганда, ошо миңдеген миллиондогон хадистер бар, бирок ошо бир хадиске эгер адамдар амал кылса, ошону аткарса, жашоолору канча жеңил болуп, көп бактылуу сезишмек да. Бул айтат, ошо жашоодо дайыма өзүңөн ылдыйды кара дейт да. Бирок жакшы иштерде, илимде, сооп иштерде өзүңөн өйдөн кара дейт. Ошондо биз эгерде
кандай гана өзүбүздү кыйын учурда сезбейлик, өзүбүздөн ылдый жаманыраак акыбалда болгон адам сөзсүз табылат да. Ошону көрүп адам өзүнө шүгүр келтирип, Алла Таалага ыраазычылык билдирет. Эгер биз өзүбүздөн өйдөлөр карай берсек, анда эч качан бакытка жетпейбиз. Бирөөнүн оозу сулуураак, бирөөнүн көзү сулуураак деп кете беребиз, өзүбүз ушинтип ден соолугубуздан акыры айрылып калган байкабай калышыбыз мүмкүн да. Ошон үчүн табигый эле сулуулугуңар 2-3 жыл өзүңүз белгилеп кеткендей, Алла Тааланын жаратканы аябай сулуу. Ошондуктан өзүңөргө ишенгиле. Бул байке айтып кеткендей да, ошо мүмкүн силердин келбетиңерде эмес, мүмкүн көйгөй башка жакта жаткандыр. Мүмкүн жаш кезде бирөө кемсинтип койгон үчүн бир комплекс пайда болуп калгандыр. Ошондуктан психологдун жардамы мүмкүн керек болот. Бирок негизи айтып кетсем, биздин кыргыздын кыздары абдан сулуу, назик келет. Ошо сулуулугуңуздарды сактап калыңыздар. Бул деле Кудайдан берген бир аманат. Рахмат сиздерге, чоң рахмат, ыраазычылык билдирели. Кыздар, силерге рахмат келип бергендигиңиздер үчүн. Баягы бир Азурдун айтканы бар да, Кудайдан коркпой жасаткандан кийин аны элден кантип жашырмак элем деп эфирден айтып берди эле да. Анын сыңарындай мына келип атайын ушинтип элдин алдында ачыктап бергендигиңиздер үчүн сиздерге ыраазычылык билдиргим келет. Негизи эле муну менен биз пластикалык хирургияны кандайдыр бир жарнамалап элдерди чакыралы деген эч кандай ой жок. Болгону дал ушундай өзгөчө муктаждыкка барып, өзүнүн өң келбетине өзгөртүүлөрдү жасап жаткан инсандар бар экендигин айткыбыз келген. Бул ачыгын айтканда ток шоусу болду. Кайрадан жолугушканча бар болуңуздар.